Улуу урматтуу Эдил Жолдубаевич да буяка келип калыптыр. Сиздин жүзүңүздү көргөн женнеттик парламентке да көп келбей калдыңыз. Мына рахмат келгениңизге. Айылдарда Эдил Жолдубаевич жер үлүшүн жок деп келиндер пенсияга чыга албай атат. Бул адам укугу бузуубу? 1 жылдан бери ДА аттуу жаран наркотик менен кармалып 500 килограмм деп скандал болуп 1 жылдан ашык түрмөдө жатат. Далилдер өтө слабый, жок десе. Мен сизге кайрылгам. Сиз баргансыз, Генеральный прокуратура кайрылгам. Биз акыйкат бийлик келди. Башыбызда Садыр Нуркожоевич, андан кийинки генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич баары мунун башын акыйкатсыздыкты басып өткөн. Биз ишенгенбиз, ишенебиз дагы эле. Бирок ушундай иштер эмне үчүн болуп жатат дагы? Мен бул иш боюнча так даана билем. Менин оюмча милиция тергеген муну. Милиция кармады беле, ККМБ кармаган эмес. Сиз жооп берсеңиз ошо. Ооба, Болбак Зарлыкыч, бул маселе боюнча сиз кайрылгансыз бизге расмий түрдө. Бул факт боюнча эми Акыйкатчы институтунун ыйгарым укуктары бар, ыйгарым укуктарыбыз да чектелүү. Биз тергөө иштерине кийлик ише албайбыз. Бирок өзүбүздүн мандатыбыздын алкагында биз тийиштүү суроо талапты башкы прокуратурага жибергенбиз. Мүмкүн болсо бизге маалымат берип коюңуз. Эмне кылмыш менен отурат? Bir adam 1 жыл жатабы? Суроо сотко жок жатабы мындай? Териштирүүсү жок, далилдери жок. Сотко эмне үчүн иш ашпай атат? Канча жатыш керек bir адам түрмөдө? Канча убакыт ичинде сотко иш ашыш керек? Иштер өзү категориясы боюнча бөлүнөт. Эгерде булар небольшой тяжести болуп бөлүнсө, бул кыскараак мөөнөттө, бирок негизги мөөнөтү кылмыш иштердин 2 ай. Башкы прокурор жооп берип коюңуз, пожалуйста. Сизге да кат жазганбыз, билесиңерби бул? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Тергөө анчалык оор эмес кылмыштар боюнча 1 ай, оор кылмыштар үчүн 2 ай. Эгер тергөөнүн кызыкчылыгында кошумча экспертизалар дайындоо, кошумча күбөлөрдү суроого мүмкүн тергөөчүгө эгер убакыт керек болсо, мыйзам тарабынан кылмыш иштин мөөнөтүн жылдырып турганга уруксат берилет. Сиз сурап жаткан суроо боюнча, эгерде бөгөт коюу чарасы эркиндигине жана арест болуп эсле ошон башка бөгөт коюу тандалган болсо, камакка алуу жөнүндө тандалган болсо, ал мыйзам боюнча 1 жылга чейин гана уруксат берилет. 1 жылдан ашык жатканга уруксат берилбейт. Сизден өтүнүч ушуга реакция кылгылачы, мен расмий сизге кайрылып атам мына бул жерде. Ички иштер органынын тергөөчүлөрүнө болобу, кимде күнөө болсо жазасын алсын. Макулуңуз. Ички иштер органдарындагы тергөө иштерин мындай жай жана ар кандай себептер менен тоскоолдуктар болуп атабы? Мына ичиңерден тазаланып атасыңар, Нурбек Тазабекович. Билип атам, Такабаевич, мен билип атам баарын. Ичиңе тазаланып атасыңар, жамандарды айдап атасыңар. Бирок кээ бир нерсеге мындай адам тагдырына бир көңүл буруп койсоңуздар, ушуну өзгө жеке көзөмөлүңүзгө алып коюңузчу, өтүнүч сизден. Рахмат, урматтуу Болбак Зарлыкыч, бул кылмыш иши кайсы иш экенин тактап сизге мындай кошумча маалымат берели. Бирок биз азыр айтып кетти, башкы прокурордун орун басары 1 жылдан ашык отурушу мүмкүн эмес. Күнөөсүз 1 жылда отурушу мүмкүн эмес. Боюнча тактап туруп маалымат береличи. Күнөөсүз отурган жарандар такташалы, эгер чын эле күнөөсүз отурган болсо, анда биздин тергөөчүлөргө силер чара колдонуңуздар. Эгерде күнөөсүз отурган болсо, соттон акталып турган болсо, анда биздин кызматкерлер кылмыш жолуна тартылат. Рахмат. Экинчи маселе, мына силер башка баардык адам укуктарын бузууларды карайсыздар да, туурабы? Кай жерде адам укугу бузулуп атса, мына дагы бир жолу айтып атабыз. Улуу урматтуу Эдил Жолдубаевич да буяка келип калыптыр. Сиздин жүзүңүздү көргөн женнеттик парламентке да көп келбей калдыңыз. Мына рахмат келгениңизге. Өтүнүч келип туруңуз, Кудай буйрса. Айылдарда Эдил Жолдубаевич жер үлүшүн жок деп келиндер пенсияга чыга албай атат. Бул адам укугу бузуубу? Муну текшерип бир өкмөткө бир айттыңарбы? Жери берелик десек жер жок. Аябай көп. Келин келсек жер үлүшүн жок деп пенсияга чыгарбай атат. Мына өкмөт бир мыйзамды алып келатабыз деп айтышты мага. Кудайга шүгүр оңдойбуз аны. Бирок ушуга реакция кылыш керек да. Эгер жер бара албасак, келиндер жер үлүшү жок деп пенсияга чыга албаса, бул укук бузуулукпу? Кандай реакция кыласыздар?
эгерде ошондой факт аныкталса, эгерде кишинин пенсия алганга укугу бар болсо, сөзсүз биз реакция кылабыз. Биз Муну айтып министрлер атпайм кабинетине сизге, мен муну айтып атпайм. Жогорку кеңештин депутаты катары сизге расмий айтып атам. Пенсияга чыгарбай атат жер үлүшүң жок деп. Ушуну териштирип туруп, мына өкмөт бирок ага чейин мыйзам келе атат. Бирок реакция кылыңыздар. Рахмат.